этеккир келгенде, месячный келгенде, айыс келгенде деп айтсак, эч качан оорубаш керек. Кандайдыр бир баягы тамакты жеп атканыңда жутканда бир чувство болот го, ошондой болушу мүмкүн. Бирок этеккир келгенде ооруган бул бирден бир белги, ошо жатын системасында, жыны системасында сезгенүү бар дегенди билдирет. Андан башка дагы, может быть, баягы биздин жатыныбыз ичеги менен табарсыздын ортосунда болгон үчүн же табарсызда сезгенүү бар, же арканкы баягы ичегилерде сезгенүү бар. Ошолордун айынан оорушу мүмкүн да. Эгерде этеккир ооруп келсе, сөзсүз көрүнүп. Азыр кыздарды баягыдай илгеркидей түшүнүк жок. Кыз киши гинекологко көрүнбөйт, уят болот деген түшүнүк такыр эле караңкы илгеркинин түшүнүгү. Азыр кип кичинекей кезден баштап, мектепте окугандан, яслиден баштап гинекологдорго көрсөтө баштайт, мындай сабаттуу эне да. Ошон үчүн келип, чоңоюп калган болсоңуз УЗИ жасап, жатыныңыздын размерин ченеп, көрүп, эмне себептен ооруп жатат. Эгерде ичиңер катып, баягы запор болуп, 3-4 күндөп туалетке барбай койсоңор, тоже месячный ооруп келет. Ошон үчүн туура тамактанып, туура бешеп кылып, бешеп деген ал өткөндө спорт этип атабыз, это өзбекче сөз, кыргызча сөз, это туура адаби сөз. Туура сийип чычып дегендей. Убагында, туура убагында. Ошондо анан органдар бири-биринен көз каранды да, ошондо гана сиздин жатыныңыз кенен кезде жакшынакай жүрөт да. Ошон үчүн көрүнүш керек.